Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Нияз Сарыев. Өлкө маанилүү деле эмес окшойт. Садыр Жапаровка сын тагып каралап жаткандардын басымдуу бөлүгү Жээнбековго деле сын тагып каралоо жүргүзүп жүргөндөр. Башкача айтканда, ал кезде парламенттик башкарууга каршы эле, эми президенттик башкарууга каршы. Шылтоо, өлкөнүн тынчтыгы, өнүгүүсү буларга маанилүү деле эмес. Булар кадимки эле душман сыяктуу, болбой калганда кийип турган кийимден ызы-чуу издешет. Себеби бийлик алмашыш керек деп жүрүп, бийлик деле алмашты, бирок каралап, сын айтып, митинг кылгандар алмашкан жок. Ошол эле тааныш жүздөр. Демек кайсы бир күчтөргө биздин өлкөдө ар дайым ызы-чуу, нааразычылык болуп туруусун каалашат жана атайын тынчтыкты бузуп туруучу организация бардай. Өлкө өнүгүүсү башка өлкөгө жакпайт эмеспи? Ошондуктан өзүбүзгө душман кылып эле жок кылып жаткандай. Экинчи бөлүгү болсо жанагы эле бийликке жетпей креслого келе албай жүргөндөр. Булар деле каралоодон, кемчилик издөөдө өтө жөндөмдүү келишет. Буларга деле өлкө маанилүү эмес. Булар ошол өзүнүн лидерин бийликке алып келиш керек болчу. Башка президент жакшы иштеп жатса деле көргүсү, уккусу келбегендер. Бир эле биз жана биздин лидер дегендер баарына нааразы жана макул эместер. Ачуу чындык. Капа болбогула бирок силердин кайсы бир лидериңер келбесин, ушундай эле болот. Сен каралап жаткандар сага каралоо жүргүзөт, ушундай эле. Топ-топ болуп, команда болуп бөлүнүп алганбызда, орто жолдо жөнөкөй эл менен өлкө зыян тартып жатат. Садыр Жапаровка уурдалган, тонолгон, карызга малынган, монополия баскан, сазга тыгылган, өлкөнү колуна өткөрүп берип алып, мүмкүнчүлүк бербей эле шыбап каралап, бийликтин эмес, өлкөнүн жана өзүңдүн эле душманыңа айланып жатасыңар. Ызылдап эле жата бербей колдоо ынтымакка келбейлиби? Баарыбыз эле президент болгубуз келет экен, бирок өлкөбүз бирөө эле. 3-4 жыл мүмкүнчүлүк берип сабыр кылсак, жыйынтык болот буйруса. Иштете койбой эле тополоң кыла бербей. Эскертүү, бул пакт эмес. Мен Садыр Жапаровду бүгүн эле чыга калып колдоп жатканым жок. Просто кыйкырып жар сала бербейм. Мурда кандай колдосом, азыр деле ошондой колдоп турам. Болгону анча-мынча жазгандан ыңгайсыз болуп жатам. Себеби асмандан түшө калган докансалар көбөйүп кетти. Калыстык үчүн жакпаган нерсени да айтып коеюн. Президент түрмөдө жатканда колунда бийлиги туруп, Тайманбай Садыр Жапаров үчүн бирөө сөз айта албай жүргөндөр бүгүн үлкөн кызматка барып жатат. Макул барсын, бирок ушулар кыйратпады да ишти. Кайра эле ошолор болуп жатат дагы. Жаратман жаштар, эл сыйлаган мыкты жаш менеджер жигит кыздар калып кетип жатат. Эскилер кызматка келип, реформа жасап салат дегенге ишенбейм негедир. Себеби алар иштеди, мүмкүнчүлүк берилген. Сын тагуунун күч алып жатканынын бирден бир себеби дагы ушул деп ойлойм. Тилекмат Куренов. Кийинки шайлоого жалаң олигарх, коммерсант депутаттарды күтсөк болот. Ток этерине келсек, бир мандаттуу 35 орун, ошого 55 партиялык тизмеден шайланып келе турган депутаттардын креслолору жөнүндө талаш-тартыштар уланууда. Бизге кайсы багыт ыңгайлуу? 90 депутат тең партиялык тизме менен келсинби же кеңейтилген округдарды да кошобузбу? Тилекмат Куренов жооп узаткан. Бардыгы башы аламан. 35 бир мандаттуу округдан 55 партиялык тизме менен деген система бардак алып келет. Кийинки шайлоодо жалаң олигархтар, коммерсант депутаттарды күтсөк болот. Өкүнүчтүүсү, бир мандаттуу шайлоодо биздин мигранттар шайлоо укугунан ажырайт. Терең анализ кылбай туруп, президенттин элге популисттик кылып айтып алгандарынын курмандыгы болбошубуз керек. Мен оюмча, депутаттардын санын 240ка көбөйтүп, бирок бардыгынын кол тийбестик жана башка артыкчылыктарын алып салыш керек. Айлыгын кыскартып, ошол эле чыгым менен 2 эсе көп депутат болсо жакшы болмок. Булак Азия Ньюс гезити. Чек ара кызматы Баткендеги ок атышуу боюнча үн катты. Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендеги 24 июлдагы кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуу жөнүндө маалымат берди. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, Баткенден Кум Мазар жеринде тажик жарандары кыргыз тарап менен макулдашпастан тазалоо иштерин жүргүзүп баштаган. Ал жерге Кыргызстандын чек арачылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар барышкан. Тажик тургундары кыргыз тараптын иш-чараларын токтотуу талабына көнгөн эмес. Эки тараптын кайма айтышуусу мушташ бири-бирине ташыргытууга жеткен.
Кыргызстандын чек арачылары ок чыгарып, ага жооп катары тажик чек арачылары ок аткан. Кыргыз тарапта жаракат алгандар жок деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Учурда чыр-чатактын ырбап кетишин алдын алуу үчүн жеринде чек ара кызматынын Баткен областындагы өкүлү Кыялбек Төлөнбаев жүрөт. Эки тараптын тийиштүү органдары сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Абал туруктуу. Азодия радиосу жергиликтүү тургундарга шилтеме берип, кыргызстандык чек арачылар биринчи жолу ок чыгарганын жазды. Ага тажик чек арачылары жооп кылганы айтылат. Тажикстандык тургундардын айтымында алар Куммазар деген жерде ишембилик кылып жатканда чыр чыкты. Эсфаранын акимчилиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү окуя болгон жерге барып, чатактын себептерин иликтеп жатканын маалымдады. Тажикстандын Азия Плюс басылмасы Эсфара администрациясынын басма сөз кызматына таянып, жергиликтүү бийлик окуя болгон жерге кеткенин жазды. Басылма бир аскер жаракат алганы кабарланып жатканы маалымдалды. Тажикстандын Чорку айылынын тургуну басылмага Куммазар жеринде ишембилик кылууга кыргыз чек арачылары тоскоол болгонун жана кыргыз жарандары таш ыргытып чек арачылары ок чыгарды деп айтып беришкен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана такталган. Мындан улам Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышуулар болуп турат. Акыркы жолу быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Анын экөө бала, 180ден ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. 8 июлда кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуудан 27 жаштагы кыргызстандык чек арачы набыт болгон. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Айылчы Сарыбаев: Кыргызстан проблемаларын эч качан өз алдынча чече албайт. Биздин бийликтин эл аралык аброю, Афганистандагы кыргыздардын Тажикстандан кайра чыгарылышы тууралуу кандай пикирдесиз? Бул жерде Кыргызстан алсыз, демократия деген шылтоо менен эчке тартип жокко эсе болуп, жада калса кошуналарга да авторитетибиз калбады. Эчке башаламандыкты токтото албай келебиз. Ар кайсы өлкөлөргө көрүнгөнү асыла берген сакалчандарга бийлетип, мектептен мечит тартып көргөн ити өлкө менен эч ким сүйлөшпөйт. Ошондуктан Кыргызстан проблемаларын эч качан өз алдынча чече албайт. Эл аралык көйгөйлөр оозунан айлансын. Афганистанда кыргыздар эмес, Кыргызстандагы кыргыздардын проблемасы толтура. Албетте аларга жардам бериш керек. Чек ара чыры чечилбей жатса, аларга жардамыбыз кайдан болсун? Булак Азия Ньюс гезити. Головной ийимдин атайын кайтаруусунда турат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Головной тилкесинде суу бөлүштүрүүчү жайдын жанына Тажикстан видео байкоо орноткону тууралуу маалыматка түшүндүрмө берди. Мекеме Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Головной стратегиялык аймак экенин жана ал ички иштер министрлигинин атайын кайтаруусунда турганын билдирди. Ушул жылдын 28 апрелинде кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда пикир келишпестик чыгып, ал жерге орнотулган видео көзөмөлдөр таш ыргытуудан талкаланып жараксыз болуп калган. Милиция талкаланган жерлер калыбына келтирилип, эки элдин ортосундагы чыр-чатактын алдын алуу үчүн эки тарап тең өз аймактарына видео байкоо орнотконун кабарлады. Тажикстандын Исфара шаарынын аткаруу комитетинин төрагасы Бахаваддин Бахтурзода 19 июлда видео байкоочу камера Головнойдон 10 метрдей Тажикстан тараптагы даракка орнотулган Озади радиосуна билдирген. Ал видео байкоочу камера суу бөлүштүрүүнү жана суунун деңгээлин көзөмөлдөө үчүн зарыл экенин, ал эки өлкөнүн чек арасын аныктабай турганын айткан. Головной тилкесинде тажик тарап 28 апрелде электр мамыларына видео камераларды орното баштаган. Кыргызстандын чек ара кызматкерлери бул жерге барып ишти токтотууну талап кылган. Өкмөттүн ошол кездеги Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев тажик тарап суу бөлүштүрүүчү жайды чогуу көзөмөлдөөнү сунуш кылганын, бирок Кыргызстан ал сунушка макул болбогонун билдирген. 28-30 апрель 1 май күндөрү кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал Головной суу сактагычында тутанып, ал куралдуу кагылышка айланган. Анда 36 кыргызстандык курман болгон, ондогон турак жай талкаланып өрттөлгөн. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Булак Азаттык Чекит.org.
Орусия Тажикстанга жаңыланган БМП-2 согуштук унааларын жеткирүүдө. Орусия коңшу Тажикстандагы жаңыланган БМП-2 согуштук унааларын жеткирүүнү баштады. Согуштук унаалар Өзбекстан, Орусия жана Тажикстандын Ооганстан менен чек арасындагы биргелешкен машыгууларында колдонулат. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, согуштук унаалар Ил-76 жүк ташуучу учагы менен жеткирилүүдө. Жалпысынан Тажикстанга 17 БМП-2 согуштук унаасы жеткирилет. БМП-2 согуштук унаасынын модернизацияланган версиясы өрттү башкаруунун автоматтык тутуму жана жакшыртылган байланышы менен айырмаланат. Булак Супер Чекит KG.